Байкем элдик киши болчу, эл үчүн иштеген, тыш жатпаган, элим журтума менин иштеген ишим, баскан изим калсын деген киши болчу. Мына изи калды. Силер даңктап атасыңар, барктап атасыңар, ушундай киши болчу. Үй бүлөдө кандай адам? Үй бүлөдө жакшы болчу, ынтымактуу болчубуз. Биз өзүбүз барлыгыбыз башынан 11 тууган болчубуз. 10-убуздан 3-өбүз эле калганбыз. Анан менден мурунку дагы 86-жылы эжем бар эле баарыбыздан Айша да кайтыш болуп кеткен. Анан байкем да кайтыш болуп кетти. Анан эми мен калдым. Мынакей интубакты жакшы, ынтымактуу кишилер болчубуз баарыбыз. Энеси, атасы да карапайым эле кишилер болчу, балдарым деп жалаң бизге жөн балдарым деп жанын берген кишилер болчу. Алар да өтүп кетти мынакей. Жашообуз ушул, мына өзү болсо мындай Кыргызстанды башкарып атам деп мен энем атам мындай, бир туугандарым мындай деп айткан киши эмес болчу. Карапайым элде жашагыла, менин жолум ишке, мени сактагыла дечи. Анан ошол ушу турмушка келди. Өзү эл үчүн иштеди, эмгеги элинде калды. Бүгүн эми үй бүлө болуп атат, үй бүлө кут болсун. Кыргызстандын келечеги кең болсун.